barakatuh. Hurmatlı cemaat ve tuğandar, birinciden barınız yaratkan Allah'a şükürler, maktalar aytabız. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a salamlar, salavatlar olsun. Mına biz Kalsoda konuşundagı mescidin cemaati özünçe fond, kayrımdılık fond uyuşturup, hazır gezekteki paketli, kayrımdılık paketleri tarafının aldığında turabız. Peygamber Aleyhisselam aytadi, sadaka iki türlü olur deyip, birisi dinimizde negiz aytıladi, sadaka iki türlü olur, birisi cariye sadaka, görsötüp da beriş gerek biröөгө, andan keyin жашыруун да beriş gerek aytıladi. Görsötüp bергенде негизги максаты башкаларга дагы bir стимул болуп, ошо bir башкалардагы ошо садака беришине, кайрымдуулук кылышына bir себепкер болуп калабызбы деген негизги максатты көздөп атабыз. Негизи буга чейин бир топ иштерди кылганбыз, бирок алардын баардыгы купуя, жашыруун болуп кетчү эле. Эми азыр анча мынча болсо дагы bir элге көрсөтүп дагы бергенди туура көрдүк. Ушул учурдан пайдаланып, ушул фондубузга салым кошуп аткан ар бир жаранга, ар бир мусулман туугандарыбызга Кудай таалам ыраазы болсун деп ыраазычылык айтабыз. Кел жардам берели деген, баягы көп түкүрсө көл болот деген кыргыздын бир жакшы макалы негизинде ушундай иш-чараларды баштап атабыз. Биздин негизги максатыбыз элдин баягы аярлуу катмарын көздөп, ошолорго ар тараптуу жардам, моралдык, продуктовый, дары-дармек, айтор бардык майыптарды да камтуунун алдында турабыз иншалла. Кудай таалам баарыңыздарга ыраазы болсун. Баарыбыз Кудай кааласа ушундай кайрымдуулуктар менен кыргыз эли ушул илдеттен, белгилүү адамзат ушул илдеттен эртерээк айыгып кетишин Кудай тааладан тилейбиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Таксидин демилгесине мына урап ишара кылып беребиз. Бар Алла ыраазы үчүн. Ошо карапайым элдер. Бул жигиттен кабар алганы келдик. Иншалла Кудай таалам жазган тагдыр ушундай экен, тагдыр деген нерсе ушундай экен туугандар. Баягы дүйнөдө эң кымбаты бул ден соолук деп айтылат. Адамдар кадырына жете албайт аны. Мына ушул бир тууганыбыздан кабар алып, Алла кабалдарын сурап, анча-мынча ким каршы болсо ошону бир колубуздан келишинче кичине бир аз болсо дагы жардам берели деп келдик иншалла. Кудай таалам кабыл кылган болсун, мына жигиттер пакеттерди даярдап келишкен. Ушул пакеттерди кабыл алып коюптар. Бул жерде баардык керектүү нерселер бар. Азык оокат, анан памперске дагы эми алып келебиз иншалла. Кудай таалам өмүрүн берсин, ден соолугун берсин. Негизи адамзат баягы ден соолуктун кадырын жакшы бакташыбыз керек. Пайгамбар алейхисалам айтат, эң кымбат болгон эки байлык бар. Анын кадырын көп адам сезе билбейт. Бирөөсү ден соолук, экинчиси бош убакыт дейт да. Ошондуктан ар бирибизге ден соолук кымбат, ден соолукту караш керек туугандар. Андан кийин баягы бош убакытты туура пайдаланыш керек экен да. Биз отура беребиз, түшкө чейин деле, түштөн кийин деле кечке уктап кое беребиз да. Ошондуктан ар бир мүнөт сиз менен биз үчүн өтө кымбат туугандар. Кудай таалам ыраазы болсун, ден соолугун берсин. Амин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Мына биз азыр Нурел инибизге кабар алганы келдик. Колубуздан келген бир аз пакетибиз, кайрымдуулук пакетибиз бар эле, ошону алып келгенче Алла акыбарын сурап, ден соолугун сураганы келдик. Бул инибиз да Кудай таалам тагдыры менен ушундай колескада отуруп калды. Баардыгына шифа берүүчү бир гана Кудай, баягы дары-дармек, укол бул бир гана себепчи дейт. Ошондуктан бул кишиге дагы ушу дары жагынан жардам берсек өтө жакшы болот иншалла. Ошо кайрымдуу инсандардан чакырып кетерлик. Ушундай жигиттерди колдоп, дары-дармектен кайрылса, акчалай жардам берсек, ар тараптуу колдосок иншалла бул өтө биз үчүн дагы, сиз үчүн дагы сооп болот туугандар. Ошондуктан Нурелге ден соолук каалайбыз, узун өмүр берсин Кудай таалам. Көрүнгөн жарыктын баягы ырагы жок дегендей, Кудай таалам шифа берсе, ажеп эмес, Кудай кааласа, иншалла толук бутуна басып туруп кетет деген зор ишеничтебиз иншалла. Кудай таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Азыр ушуну кабыл алып коесуздар, иншалла. Ben razı olsun, ne diyeyim?
götüremiyorum ben. Şaşma. Gel, güzel günde. Aa. Peki, özünüz. Mına kız elim özüm ayta geçin dese özüңөр көрүп атасыңар ма таксир менен биргеликте ушинтип үйлөрү кыдырып эме кылып атабыз. Анан айта geçин десе мына элементарный коляска да. Анан мына бул кичине справка тап келдик эле колдон келишинче. Таксир белгилгесинен. Ошо силер жардам берсеңер ушундай элдерди карап биз жардам беребиз да. Аларыбыз үчүн. Кудайым күбө. Анан жарыя садака да булчу. Ошо кыргыз элим барыңыздарга сурана кетсин. Ошо кыргыз элим дагы бир сени айта кетсем, мына Алтынбек деген байкебиз болуп калды. Көрдүңөр, дагы эле коляскага муктаж. Ошо кыргыз элим барыңарды айта кетсеңер, коляскадан болсо жакшы болот эле да. Колдон келишинче. Баары аларыбыз үчүн. Ошо Алтынбек байкеге дагы коляска керек экен. Assalamu alaikum. Урматтуу биздин Кыргызстандык, биздин кыргыз элим ошо буйруса мына ушул дамылла таксырыбыз ушул баштап ушундай кайрымдуулук фонду кылып жатабыз. Ошону азыңыздар көрдүңүздөр видеодон. Ошо колунда бар адамдар акчаны жакшы жака жумшап ушундай кайрымдуулук фондко салыңыздар, кошсоңуздар ушундай кыйналып жаткан, бут ооруп жаткан, майып муктаж болгон адамдарга кыянат өз дарегине жетет. Ошо андыктан барыбыз жардам берели бири-бирибизге. Ошо кыргыз элим айта кетсин, кошумча кылып айта кетсин. Таксир менен чогуу иш-чара кылып, мисал кылып бир үйлөрдү кыдырдык. Мисал эле мана толтурасын кыдырдык, бирок анан тарта берсең көп да, ошо силер менен бөлүшүп, ошо кайрымдуу болгула, кыскасы. Ошо кайрымдуу болсоңор, ошо силер жардам берсеңер, ошо колунда жок эмелерди иштеп жүрүп беребиз ошо. Көбүнчө коляскадан кен. Урматтуу эл журт, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, жогоруда биз кайрымдуулук фонд аркылуу биз муктаждарга жардам колубузду сундук. Колубуздан келишинче кызмат кылып атабыз. Буга чейин дагы, мындан кийин дагы бекем кызмат кылууну чечтик. Чындыгында мынау ылдыйкы зонада муктаж адамдар чындыгында көп, өзүңүздөр көп болдуңуздар. Ошондуктан баарыңыздарды чакырып кетет элек ушул фонд аркылуу бир жардам колун сунсаңыздар, биз ошону өз дарегине жеткиргенге биз гарантия беребиз деп айтабыз. Алла разы болсун.